выступающих в программе. Душманга каршы жан аябай согушкан панфиловчылардын эрдиги унутулбайт. 28 баатырдын душмандын мейизин кайтарууда кан жанын аябай. Фашизмди жеңүүдө курч кылычка айлана алды. Подвиг 28 панфиловцев. Улуу ата мекендик согуш учурундагы 28 панфиловчунун эрдиги чоң. Баатырлардын урпактары алардын эрдигин эч убакта унутпайт. Бүгүнкү иш-чара тарбия иретинде. Ошондой эле келечек моонга алардын эрдигин таанытуу максатында өткөрүүдөбүз. Биздин тапшырма аларды түбөлүк эстеп, эскерип туруу. Волоколамск шаары тараптагы темир жол разъездинде генерал-майор Панфиловдун 316 дивизиясынын аткычтары душманга каршы 4 саат бою салгылашкан. Фашисттер так ушул жерде Москвага кирип барууну көздөгөн эле. Жоокерлер чабуул коюп келе жаткан фашисттик 50дөй танктын 18-ин талкалап, калганын чегүүнүүгө аргасыз кылган. 28 баатырдын 23-ü курман болгон. 316 аткычтар дивизиясынын командири генерал-майор Иван Панфилов дагы так ушул салгылашта курман болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече жакында биз Бишкек шаарында Панфилов аллеясында 80 жылдык майрамын өткөрдүк. Кудай буюрса 5 декабрда бул Панфилов памяттиги башка жаңы алмашылып, ошол мероприятия дагы болуп өтөт. Битву за Москву, то, конечно, это неоценимый подвиг. Согушту кайраттуулук эрдик менен жеңип чыкканбыз. Москва үчүн салгылашуу баа жеткиси эрдик. Панфилов дивизиясы эң кыйын участокто салгылашканына карабастан, советтик жоокерлердин эрдигин, күчтүүлүгүн көрсөтө алышты. Чоң тарыхты калтырышты. 5 декабря 41 года Калаада Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Иван Панфиловдун эстелигинин так көчүрмөсү орнотулууда. Бетон эстеликтин ордуна колодон жасалган айкел коюлат. Ал Россиянын Свердлов облусунда жасалып, кыргыз-орус маданий гуманитардык кызматташтыгынын алкагында Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Расмий ачылыш 5 декабрда болмокчу. Ал эми эски эстелик калыбына келтирилип, Балыкчы шаарында Панфилов дивизиясы турган жерге орнотулду. Перизат Куттубекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.